Саламатсыздар, жашоого машыгуучулар, кандайсыздар? Бүгүн бир аз кечирээк түз эфирге чыккым келди. Анткени бир жакшы жаңылыгым бар. Өзгөчө Бишкекте жашагандарга жакшы кабарым бар. Эгер Бишкектен катышып атсаңыздар, колуңуздар көтөрүңүздөр. 2-3 күндөн кийин бир жакшы бир сиздерге бир жаңылыгым бар. Жаңылыгым ошол. Кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Жаңылыгым менин коллегам экөөбүз азыр жакында сиздерге бир бесплатный офлайн, онлайн аралашкан бир тренинг өткүзүп келатат. Ошко азырынча эмес, азыр Бишкекте. Бишкектегилер көп экен. Эгер тренингге даяр болсоңуздар, Максат Муктаров менен жашоого машыгып өзгөргүңүздөр келсе, менин техникаларымды үйрөнүп дегендей, анда сиздерди жакында 3 март, эртең 1-2-3 мартта саат 11-лерге Бишкектегилерди чогултутабыз. Анда эмесе ошол жерге келип, акысыз эле бесплатный кылып тренинг өтүп кетсеңиздер болот. Ошого азыр ошону пландап аттык эле. Азыр Чыңгыз Мырза да кошулат. Чыңгыз Мырза менин коллегам. Биз экөөбүз аябай көп нерсе тренингдер өткөнбүз. Анан ошол жерден көп техникаларды Чыңгыз Мырза да аябай жакшы билет. Менин копиям десем болот да. Мен не үйрөнсөм, ошонун баарын үйрөтөм. Ал дагы бүт нерсени билет. Эме кылат. Ошондо мен жабык бир тренинг өтүп атам. Анын үчүн сиздер бир ошол помещенияга барышыңыз керек. Ошо ким ошол жака барса, бесплатный жабык тренинг болот. Чогулган кишилер бир жерде отуруп, анын дагы бир себеби, эгер бул офлайн болсо, анан белгилүү бир адамдар чогулганда ал жерде энергетика пайда болот да. Ал өзүңүз жалгыз эмес, сиз башка бирөөнөн таасирленесиз. Анан ал сизден таасирленет. Же бири-бириңиздер көрөсүздөр, ал жерде баягы живой энергетика болгон үчүн, ошон үчүн бир жерге топтоп атабыз. Ошого 3 мартта келиңиздер. Азыр Чыңгыз Мырза келсе, кошулса, анда издеп көрөйүнчү, бар экен. Ал дагы айтып берет кайсыл жерде болоруну. Менин максатым мындай болот. Азыр мен баягы түз эфирлерде, суроолордо, мындай видеолордо кылсам, бул өзүнүн эффекти бар. Адамдар үйрөнүп эме кылат. Анан бир жерге барып, ал жерде адамдар менен отуруп, чогуу отуруп, же ал жерде бирөөлөр менен таанышып, ушул жашоого машыкканды бири-бириңиздер менен сүйлөшкөнүңүздөр, бул өзгөчө таасир берет да. Өнүгүүнүн дагы бир эмеси ушундайда болгону өтө маанилүү. Анткени офлайн болсо, сиздердин баарыңыздар эми YouTube'дан көрөсүздөр, бүт эме кыласыздар да, туурабы? Ошого ал нерсе определенный таасир берет. Көп таасири именно средада болуш керек, чөйрөдө болуш керек да. Анан ал жакта Чыңгыз Мырза бар, анан балким мурда мага офлайн катышкандар, окуучулар келиши мүмкүн, көп кишилер келиши мүмкүн. Ал жердеги чоң максатыбыз ошол жашоого машыгууну кантип баштайбыз уже. Определенный тренинг өтүлөт, анан болду эмес да, уже бул биз постоянный өнүгүшүбүз керек да, баягындай единомышленник болупчу. Ошого мына ата биев дейт, күтүп жүргөнмүн дейт. Ошол күн эми келди окшойт анда. Москвада сайкей болот буюрса, Москвада азыр организация атабыз. Ал жерде да место даяр. Ал жерде дагы 2 коуч бар, аларды даярдап атам. Алар дагы мага жардамдашып, ошо элдерди чогултуп, ошол жерге алып барып, ошол жерде эме кылат. Анан ал жердеги жардамчылар көбүнчө өтө техниканы ошол жерде көрсөтүп берет. Анткени алар сиздерге караганда жакшы билген үчүн, же мурда билген үчүн, аларга үйрөткөн үчүн алар сиздерге көрсөтүп берет да, мындай кылып тигине болупчу. Ал нерсе баягы азыр меники односторонний болуп атпайбы, сиздерди көрбөй атам, отурасыздарбы, турасыздарбы, эмне кылып атасыздар билбейм да. Баягы жерде группа чогулгандан кийин ал жерде ошо мен жардамчыларым сиздерди карайт дагы, ошол жерден прямой сүйлөп, мындай прямой контакт болот да. Ошол жагынан жакшы. Москвада сайкейге биз анонс кылабыз, ал жерде да бир жерге чогуласыздар, ошол жерде буюрса суббота, воскресенье болот. Убактыңыздарды таап, даярдап туруңуздар. Анан Чыңгыз Мырза кошул элек, ага бир жазып коеюнчу мурдан, ошону сүйлөшүп аттык эле жана. Ошону кылалы деп. Бир мүнөт Чыңгыз Мырзаны чакырайынчы.
Чыңгыз Мырза менин коллегам, өзү жаш жигит дегенде 33-кө чыгып калды, бирок аябай таланттуу. Мындай айтканда мени түшүнгөн бала ушул да жигит. Кошулду окшойт. Карайынчы. Чыңгыз Мырза кошулуптур. Кирди дейт. Окей. Агай уруксат болсо адам чогултканы жардам берсем дейт. Атабиев adam jardam bersem deyt. Jarsan Mырза. Ой, Чыңгыз Мырза. How you doing? Pretty good. How about yourself? Good evening. Barыңыздарга дагы бир жолу салам. Чыңгыз Мырзаны тааныштырып кетейин. Тааныбагандар болсо, Чыңгыз Мырза менен качан тааныштык эле? 2009да беле? Же 2010да беле? 9 окшойт. Кандай? 2009? 2009. 13-дөн бери таанышканбыз, Чыңгыз Мырза экөөбүздөн качырокпуз. Алда канча жаш, бирок эмеси эмне деп коет эле? Жаш казырок дейсизби? Жаш казырок, бирок ичи чоң дегендей. Баягындай парасаты жакшы, техникаларды менин эмне билсем ошо аябай мындай эмебиз единомышленникпиз да экөөбүз, баягы окшош ойлонобуз. Анан эми мен жаш чоңураак болгон үчүн, тажрыйба болгон үчүн, чет жакта болгон үчүн мен мисалы бүт билгендеримди Чыңгыз Мырзага мынтип куюп салгам, мындай куям да, постоянно жаңылсам аны куям, эме кылсам ал практикант, ал ошону жашап, ойлонуп эме кылат. Ошого мен аябай кубанычтамын, анткени Чыңгыз Мырзанын болгону мага аябай чоң жардам болуп атат азыр. Аябай чоң жардам, анткени канча кишиге жеткирсек жакшы да бизгечи. Ошого андан жардам сурадым. Андан кантип жардам сурадым? Андан ошол азыр Бишкекте офлайн нерсеге, анан ошо онлайнды да организовать эткенге деги эле мындай менин билгендеримди ошо кошумчаларды үйрөтүп, определенный темаларды ага бердим. Анткени ал жакшы үйрөтө алат, и плюс офлайн үйрөткөнгө маанилүү болот. Ошого азырынча менин копиям Чыңгыз Мырза. Бирок энергиясы күчтүү аныкычы. Анткени жаш да, эми мен 41-ге чыксам. Сиз канча жаштасыз? 33. 33 экен. Бала чака барбы? Үчөө. Энергия көп болду. Копия алсам, точно копия алып койсо, 3 бала, менин 3 бала. Жакшы, биздин максатыбыз эмне? Өзгөчө менин максатым, мен мурда түз эфирлерде айтып жүрөм го. Жашоого машыгуу бул менин эмем, хобби. Мага аябай кандай десем, бир Кудайдан берилген бир нерсе да, муну кылбасам мындай ичим нормально отура албайм да, мындайчы. Аны өзүм ишим кылып, бизнес кылып, эч кылбайын деп жүрдүм. Ичимде эме болуп, дагынан дагы түз эфирге чыгыш керек болуп ушинтип. Ошого анан жөн эле жүрө бербей, эми бул нерсени дагы эми Кудай бергенби, эми Кудай бир нерсе берсе, аны мындай кылып чыгарышың керек да, туура. Ошого өнүктүрүш керек сыяктуу. Ошого биринчи онлайн, полуофлайнды тренингди өткөрөлү деп атабыз. Ошого биз билбейбиз канча киши заинтересованный. Ошого биз азыр бекер кылдык. Буюрса марттын 3-үндө, Чыңгыз Мырза. Марттын 3-үндө четверг күнү болот. Четверг күнү саат канчада? Саат 11-де күндүз, эртең менен. Эртең менен 11-де. Буну азыр мону сохранить этсек, сактагандан алдыйна жазып коебуз. Анан телефондордо жазып алыңыздар. Телефондор кайсы болот, Чыңгыз Мырза? 0770 521 321. WhatsApp ушунда, WhatsApp'тан эметсеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Чыңгыз Мырзанын өзүнүн эмеси, телефону. Кайрылсаңыздар, кайрылбасаңыздар ошол күнү саат 11-ге келе бериңиздер. Бирок орундар чектелүү, канча орун батат, канча киши батат ал жерге? 15-те отуруп жаза турган эме мүмкүнчүлүк бар да. 15-те. Көп кетсе эми тагдырыңызга. Анткени буну биз еще спонтанный кылып атабыз. Эми тагдыр ким видеону көрүп калды, ким келип калса, ким везучий болсо, ошол батса, эрте келгендерге эме болот, место болот. Кечип калса, анда башка бир күнгө да кылып көрөбүз, болбосо калып турат. Эми бир ушуну менен бүткөн жокпуз. Биз эми биринчи тестовый эме менен баштап атабыз. Билгибиз келип атат, канча киши кызыгып атат. Ошол кишилерди мен мындай жоопкерчиликке алып, анан командам чоңойтушум керек атат. Азыркы эң жакын, эң көп жакшы түшүнгөн Чыңгыз Мырза, менин копиям. Бүт ошо илимий жактан, билген жактардан. Ошону Бишкекте, анан Москвада да азыр 2 киши бар. Бирөөсү
bir erkek coach, bir ayal coach degende alар дагы өсүп атат буюрса. Ошолор менен баштап атабыз. Анан Кореядагылар, Америкадагылар, Россиядагыларга да бир эме кылабыз. Бир план ойлонобуз буюрса. Ошол Intensive course да. бир байкайын деп атам, канча киши бул нерсеге кызыгат. Не керек бар ушундай нерсеге дегенде, biz акча табуу үчүн кылып атабызбы, же эме кылыш үчүн кылып атабызбы? Любой иште бир акча болуш керек. Эми биз акча таап реклама кылабыз деген эмеде жок. Мындай сөз бар да, бир нерсени кылсаң, сөзсүз акча кой дейт да. Эгер акчасыз кылсаң, же сени камап коет, же жындыканага кыргытат дейт да. Ошондой бир эме түшүнүк бар. Анткени, во-первых, мен мындай бекер кылгандан аябай эме кылам, кандай десем, жакшы көрөм. Бирок менин да жашоо тиричилигим бар. Анан бош болуп атсам кылбагыла. Жоопкерчилик албайм дейм. Ал жерде эч ким мага төлөбөгөндөн кийин мен неге жоопкерчилик алайын, туура ошо сыяктуу. Чыңгыз мырза неге кылсын, өзүнүн ишин кыла берсин сыяктуучу. Ошого ал нерсени кылыш үчүн бир жоопкерчилик болот. Төлөгөн адам мындай сурайт, эй акча төлөдүң го, мындай кылбадыңар уруш деп, ошондойчу. Анан айтканга акысы болот мындайчы. Ошого ошол жагынан да үйрөнгөнгө бир чыгаша болуш керек. Ийгиликтин акысы бар, аны төлөш керек, анан ийгилик келет дегендей. Бирок коркпоңуздар, баягында акчаңыз жок эмес. Именно ошо биз акча тапканды үйрөткөндөн кийин сиздер ошо үйрөнгөндөн кийин акча таап ошоңуздан деле төлөсөңүздөр баягы боло берет. Итак эле ошондой кылыңыздар. Бизге келгендер көбүнчө ушундай. Анан бул жерде келгендердин балки офлайн келгендер болот, Чыңгыз мырза. Мурда катышып, алар живой айтып берет, мындай болду депчи. Аларга дагы жакшы болот, чтобы отзывдар болуш үчүн. Анткени мага көбүнчө жазгандар, мен эмелер билем да. Кыргызстанда жана коучинг өткөндөр бар го. Жашоолору өзгөргөндөр, эмелер. Алардын эгер ыктыяры болсо, алар айтышат. Анан Ошто деп атат. Буюрса Ошкода организация этебиз. Азырынча Бишкек, эме Кытайларда бир мындай сөз бар да. Манманлай деген сөз бар да. Мындай акырын мындай кадам менен кетели дегендей да. Баардык жака монда организация этип. Анан бир карайлы, канча киши кызыгат, кызыкпай турабы. Анан ошол дагы бизге маанилүү да, кандай десем, эгер эч кызыкканы болсо, товар өтпөсө, эч ким каалабаса, анда эмне кылабыз, туурабы? Мен андан көрө андай болбосо, анда мен бир эми индустардан Тирлигимди кыла беребиз. Эми кимге кызыкса да, мисалы африканцтер табамбы же сууну синген жерге сеп маселеси да. Ошондой. Анан мен аңча билем, мисалычы, түркчө билем, мен башка аудитор таап, мен бирөөгө мындай бир эме кылышым керек да, дүйнөгө чыгышып эме кылыш үчүн. Ошон үчүн биринчи Кыргызстандан баштадык. Анан эгер сиздер да кошулуп аябай жашооңузду өнүгүп кетсе, сиз да башка бирөөлөргө жардам бересиз да. Анан бул деген сөз аябай эме болот. Саламатсызбы дейт Казакстанда качы, саламатчылык. Ошол кыска видео чыгаралы дедик түз эфирде. Чыңгыз мырза, сиздин айта турган сөзүңүз барбы же менин айта турган бул жакта бир эки суроолорго жооп берип коеюн. Кайра кийин кошулгандар сурап атат, каерде болот, адреси, саат канча. 3 март күнү четверг күнү болот экен, саат күндүзгү 11-ге Исанов 42/2 Токтогул көчөсү менен кесилишет. Кыргыз концертинин жогорагында Ая София деген кафе бар, ошонун үстүндө, 4-этаж. Мага WhatsApp'тан жазсаңыздар болот. WhatsApp'тан эметебиз, жооп беребиз, адрес же дагы башка суроолор боюнча. Ал жерде эмне болот? Ал жерде ошол жаңы техника боюнча, лайф коучинг боюнча эмелер берилет, инсайттар, офлайн. Анан Максат байке дагы кошулуп, онлайн кошулуп, ал жерден сайкеге да даярдык, киришүү бир тема өтүлөт, байке. Анткени сайке дагы эме эмес. Мындай бир күндө эле сразу үйрөнүп турган нерсе эмес да, аны баягындай процесс менен үйрөнүш керек да. Ал жерде эмне болот? Мындай болот. Чыңгыз мырза экөөбүз жоопкерчилик алабыз келгендерге. Ал жерде биз определенный инсайттарды же сиздерге мындай горизонт же бияка басыңыздар деп бир мындай жол көрсөтөбүз да ал жердечи. Анан аябай жакшы нерсе үйрөнүп кетесиздер. Энергетика күчтүү болот. Ал жерден бири-бириңиздерден да аябай баягындай энергия аласыздар дагы. Мындайча айтканда, мындай бизче айтканда баарлашып, алакыбал сурап туруп, анан жашооңуздардын какой-то бир суроолорун алабыз дагы. Биз ошол жерде бир мындай бир эмелерди коебуз.
жолдорду чечимдерди айтабыз. Ошондон кийин ошол жерден баштайт. Азыр баасы канча дейт? Баасы бекер. Келиңиздер. Биринчи кызыккандарды билели дедик. Ошого акча төлөгүңүздөр кереги жок. Жазабыз азыр адрести, анан числосунун, убактысын жазабыз. Ошол жерге баарын чакырып көрөлү, ушу канча киши келет экен туурабы? Азыр 120 киши көрүп атат. Эми баары Бишкектен көргөн жок да. Бизге интересно болуп атат да, ошо Максат Муктаровду канча киши көрөт, канча киши кызыгат. Анан ошого жараша биз дагы канча киши менен иштешибизди мындай билип алышыбыз керек да. Ошого атак эң маанилүү жагы бул нерсе башталды. Мына Чыңгыз мырза менен качантан бери ушундай эме кылайлы деп жүрдүк эле. Азыр ошо убакыт сааты эми келиптир. Бирөөлөр да күтүп атабыз атпайбы? Ошо спонтанно болду. Итак эле бул видеону ким көрүп калса, ким убактысы болсо анда мындай келсе, же убакыт жаратып келеби, жарат дегенде баягы ишинен уруксат сурап келеби, же эме кылабы. Бул жерде өтө маанилүү нерсе болот. Жашоого машыгуу, реальный жашоо. Бул жашоого машыгуу эмне деген сөз? Физический, физиологический, ментальный установкалар, мысленный установкалар, анан эмоциялар, анан ошо сайкеге киргизүү. Биринчи сабагы сайкенин түшүнүгүнө. Introduction деп коет го, баягы түшүндүрүү ошол болот. Ошо биздин каалаганыбыз сиздин действительно баягындай жашоодо, мындай кандай жашооңузду өзүңүз колуңузга алып, баягы бечаралыктан чыгып туруп, бечаралык деген оору бар го, биз дайыма түшүндүрөбүз. Бечара деген мындай адам күчү жок да, мындай, хотя ичинде аябай чоң нерсеси бар да. Анткени ал Кудай менен связанный да, анын ичинде руху бар. Бирок билбеген үчүн баягындай ал күнөөлүү, бул күнөөлүү, жашоонун эме болуп кыйналат да мындай. Ошону баягындай биринчи эмесini баштайбыз да. Сиз, короче, өзүңүз аябай чоң нерсеге жете аласыз да. Ошо сыяктуу. Прямой эфир болобу дейт, жок, прямой эфир болбойт, ошол закрытый тренинг болот. Ошол жерге келгендерге эле үйрөтөбүз. Мындай түз эфир болбойт. Анткени анын себеби ал жерде биз энергетиканы күчтөндүрүш керек, адамдар живой келиш керек. Ошол жерде мен чыгам, онлайн чыгам. Анткени мен ал жака офлайн бара албайм, азыр мен Кытайда жашайм. Бирок менин копиям Чыңгыз мырза мен билгендерим баарын билет, ал жерде живой сүйлөп, живой звук менен айтып берет. Анан экөөбүз чогуу ал жерде 2 киши, Чыңгыз Жапаров менен Максат Муктаров ошол жерде тренинг өтөбүз. Баарыңыздардан да күтөбүз ушундай эме офлайн, жарым онлайн эмеге. Ошол онлайнда көргөзөсүздөрбү? Жок, онлайн көргөзбөйбүз. Мен түз эфирге чыкпайм. Мен ошол жердеги ал жердеги эмелер атайын могу местага ылайык эле адам, аз эле адам атайын эң кызыккандарга уюштурулуп жатат да бул жердечи. Андан сырткары онлайн, офлайн интенсивный курстар бар, ага жазылам десеңиздер деле болот. Ал боюнча дагы бизде мындай да, сиз именно сайкеге тиешелүүнү ошол 3 март күнү саат 11-де акысыз болот. Биринчи киргизебиз, бекер түшүндүрүп беребиз, андан кийин уже баштайбыз. Анан бизде аябай көп пакеттер бар. Пакеттерден бирөөсү мисалы жеке өнүгүүнүн ичинде бар баягычы. Анан үй бүлөлүк темалар бар. Анан сайкей бар. Сайкей деген ошол подсознанияга кыска убакытта киргизүү. Буну мен үйрөндүм, Кудайга шүгүр. Мен действительно бунун эмесин көрдүм. Особенно негативдерде сразу көрүнөт, сразу сезилет. Анан аябай таң калыштуу нерсе болот. Ошондон кийин азыр Чыңгыз мырза да үйрөнүп, ал да колдонуп. Мен ушинтип определенный коучнун, мисалы Чыңгыз мырза окшогон коучнун способности болгондорго аябай жакшы үйрөтөм. Анан онлайн, офлайн еще же аларга уже үйрөтүп, алар дальше үйрөтүп ошондой эме кылабыз. Канча место бар дейт? 15 кишилик место бар экен. Максимум. Анан келип батпай калсаңыздар, коркпоңуздар, ошо именно келип батпай калгандарга дагы бир эме кылабыз. Дагы бир организация этип беребиз. Именно келип туруп көрөрөм десе проблема жок. Анда туруп көрсө да ошондой болот. Именно бул жерде эмне, сиздердин ал жака келгениңиздер, эми акча эмес, сиздер туруп келдиңиздер, мага ошондой түшүнүк болот. Бул кишилер же бул киши каалайт экен. Болбосо бекер болсо деле барбайт да, туурабы? Анан бул жерде биз сиздерге эгер жоопкерчилик алып, дальнейший кандай акча табууну, үйдөгү эмелерди сиздерге жоопкерчилик алып, буну үйрөтүп кетебиз. Платформа ачабыз, группалар ачабыз, же баягы эме телеграмдан кылабыз. Мындай эч кандай жоопкерчилик алабыз да бул эмегечи.
именно үйрөнгүсү келгендерге. Үйрөнгүсү келгендер кантип билебиз? Значит, бизге коучингге келди бир, же какой-то тренингде айттык, ага акча төлөп кирди. Значит, бул адам да жөнөкөй адам эмес экен да, бул действительно үйрөнгүсү келген адам экен да. Мындай айтканда суу сиңет экен. Сууну сиңгенин кантип билебиз, туурабы? Уккан киши, туурабы? Келген киши, акча төлөгөн киши бул суу сиңет деген. Бөлүп, акча бөлүп, энергия бөлүп келген адамдан билебиз да. Ошого эгер сиңбесе эмне Бул болот? акысыз Ал болот да да. келе келбейт, туурабы? Акча бергиси келбейт, кымбат дейт, же мындай дейт. Ал, значит, понятно, ал жерде уже ал кызыгуусу жок. Именно бизге окшогон коучтар именно кайсы кишини издейт? Действительно баягы каалаган кишини издейт, каалайт да. Ал каалаган сайын биз бере беребиз, каалаган сайын бере беребиз да. Берген кишинин эмесини, баягындай энергиясыны да каалаган киши билдиртет да. Эгер каалабаса, анда берсең да албайсың, берсең да албайсың. Асфальтка суу куйсаң, сиңбесе ал жерден эми бир гүл чыкпайт да. Суу куя бересиң, качан гүл чыгат экен деп анда эмелериң кандай ошончо кыймыл аракетиң, ошончо ниетиң эме болуп калат да, ошол сыяктуучу. Ошого сиздерди күтөбүз. Ошондо кыска видео кылалы дедик. Бирок мен аябай эме кылып турам. Кандай десем, аябай толкундан баягы аябай excited. I am very excited. Толкундануу менен күтүп жатам деңиз. Действительно. Анткени менин мына экрандын ар жагында кандай кишилер бар, аябай көп кишилер бар да, мен билем да, ушунчалык интересный кишилер, мисалыча, мага, башка эмелерге. Булардын, сиздердин тагдырыңыз кандай болот, биз менен сияздын тагдыры кандай болот, коучинг менен кандай болот, жашооңуз кандай өнүгөт, жолдошуңуз, келинчегиңиз менен кандай өнүгүүлөр болот, кайненеңиздер менен, балдарыңыз менен кандай өнүгүү болот, акчаңыз канча болот, дүйнөгө кантип чыгасыз. Бул нерселер бизге аябай кызык. Анткени мен ушунча жолдон өткөндөн кийин менин көп теориям бар, ичиме Кудай коюп койгон окшойт ошо коучтукту. Мен буну мындай күн саны үйрөнөм да. Ким менен сүйлөшсөм, ошо менен ошондой сүйлөшөм. Меники аны постоянный развитие болот да, бул эми саморазвитие боюнчачы. Аны баягында үйрөнбөй коюп жата берейин боло албайт да. Бир иш кылсаң деле көрөсүң, сразу коучингде. Азыр эле Чыңгыз мырза менен сүйлөшүп атып эле, бул спонтанный чыгып калды, кылалыбы, кылбайлыбы, давай деп азыр ушундай спонтанный кылтабыз. Суроолор бар экен башка? Не деди? Адрес каякта? Адресин жазабыз. Канча акча дейт? Бекер. Ушул тренинг бекер болот. Эмне үчүн бекер кылабыз? Биз просто ошол действительно биздин единомышленниктерди тапкыбыз келет. Анан ошолор менен иштешкибиз келет. Анан алардын Чындап кызыккандарга бир үйрөткүбүз, бергибиз келет. Канча сом дейт? Бекер. Каякта? Бишкекте. Ошолор менен иштешкибиз келет. Түшүнбөйт дейт го. Бишкекте офлайн тренинг болуп атат. Бишкекте офлайн тренинг болуп атат. 3 мартта саат 11-де болот. Адресини ушул эменин астына жазып коебуз. Онлайн, офлайн болот. Онлайнга мен чыгам, офлайнга Чыңгыз мырза, эки коуч сиздерге үйрөтөт. Определенный техниканы Чыңгыз мырза үйрөтөт, определенный техниканы мен үйрөтөм. Москвада качан болот дейт? Москвада жакында болот, Чыңгыз мырза. Бир мындай тезирээк эме кылсак, бир жуманын ичинде болуп кетишти. Ал жерде коучтарды даярдап атабыз. Ошоланда өзгөчө. Андан кийин дагы бир аз жаңылыктардан айтып кетели. Андан кийин дагы определенный коучингдер бар. Биз мындай только эркектерди чогултуп, үй бүлөлүк эркектерди чогултуп, аябай мындай жесткий, интенсивный бир памп деп коет го баягындай. Англисчеси памп деп коет баягындай. Талчок бере турган бир тренинг өткүзүп келатат. Аялдарга да отдельно эме кылып, только аялдарга тиешүү семейный болгон үчүн аларга да ошондой кылабыз. Ал жерде башка коучтар да кошулат. Өзгөчө аял темасында бир эме кылат. Так общий темада мен да эме кылам. Чыңгыз мырза кылат. Ошентип буюрса биз бул нерсеге аябай кызыгабыз биз. Чыңгыз мырза айтам, кылба десем деле кыла берет ал делечи, ошондой баягындай эме болуп турат. Ошого кошулуңуздар, чоңойлуу. Дүйнө боюнча мен сиздерге утур эме берип турам, информацияларды Кытай жөнүндө, жашоолор жөнүндө, кытайлар кантип жашайт туурабы, ошол сыяктуу. Бул сиздерге дүйнө таануу, реальный көчөгө чыгып көрсөтөм, мисалы биз менен болгоңуздар. Анан Кыргызстанда Чыңгыз мырзага чоң рахмат, ошол алда дайыма менен чогуу жүрөт. Ал офлайнга даяр. Ал дагы ошондой нерсеге көп кызыгат. Ал дагы жардам берет буюрса сиздерге офлайн чогултуп. Эртең башталып атат, буюрса офлайн. Кстати, Чыңгыз мырзанын өзүнүн тренинги бар. Ошо менин тренингимди ал өтөт. Канча күн эле Чыңгыз мырза? 7 күн. 7 күн болот, 1,5-2 сааттан. Темасы 2 сааттан 7 күн болот экен. Ал деген сөз 14 саат. Ар бир күнү башкача тема.
Чыңгыз мырзага катышкысы келгендер катышыңыздар, ал жерден реальный коучинг болот. 3 мартта дагы коучинг болот, ал бир эле жолу болот, бир кыска. Бул реальный 7 күндүк марафон сыяктуу эме болот. Интенсивный, ооба. Могу биринчи айга 3 мартта. Ооба. 3 мартта мындай эме бирөө суроо берипти, баласы менен келсе болобу депчи. Эгер кааласаңыз, чындап кааласаңыз келиңиз, биз эшигибиз ачык, анысы деле бесплатный болот, анан орундар чектелүү. Бирок Маршруткада бошотуп бергенде сизге бошотуп бериши мүмкүн, баласы бар экен деп орунду. Бала кичине болсо эме баягы ыйлап эме кыла турган болсо карайсыз да, эгер баягындай элдерге мешать этип эме кылса, анда эме чыгып турасыздар да. Анткени ал жерде баягындай шум болсо элдерге деме болот. А так балаңыз чоң болсо келе бериңиз, ал тынч отурса эме болсо проблема жок. Ошо анда чыңгыз менен ушундай коштошолу. Менде уже 1 болуп калды, түнкү саат Кытайда. Мен азыр үйгө барыш керек жумуштан. Болупту, анда баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ийгилик баарыңыздарга. Баарыңыздарды мындай кандай десем, чын жүрүктөн мындай аябай эме кылам да, кандай десем, ойлоном дейли, мындай жакшы көрөм да. Анткени действительно баягындай единомышленниктер, баягы биз Чыңгыз мырза экөөбүз аябай бөлүшкөн жакшы көрөбүз да. Айтып берген жаңы техникаларды ойлонобуз, илхамдар келсе аларды эме кылабыз, кантип передача кылабыз, адам кандай түшүнөт, психологиясы кандай, кыргыздар кандай, аял кандай, эркек кандай, ажырашып кеткендер кандай ойлонот, ажырашпагандар кандай ойлонот, аларды ойлонобуз мисалычы. Аялдар кантип ойлонот, ошо сыяктуу. Болуп турганда баарыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе 3-мартта күтөбүз баарыңыздарды. Күнүңүздөр бейпил болсун. Аман болуңуздар.